Бизде демократтар бар, таныштар бар, тигинде бар, ана айта коем, тигинде айта коем. Биз топурактан жаралган эмеспиз. Топурактан биздин башыбыз Адам алейхиссалам. Эгер Аллах Таала жардам бербесе, биз эчтеке кыла албайбыз. Сен уволен деген сөздү укканда астында өлүп калгандар. Şu Kırgızstanda tuğulup kaldım, boldu, jannatка hem girem de özünü işendir olganбыз. Бул дагы жалган. Мусулманчылыктагы бактылык жөнүндө сүйлөшөбүз. Сөздүн башында 5 түрдүү жалган жөнүндө сүйлөшүп баштайлычы. Бул киришүү болуп калсын. Дүйнө жүзүндө 5 түрдүү жалган бар. Ошо жалгандын накта жалган экендигине билип туруп, бирок ишене беребиз да. Алардан биринчиси жомокторго. Мисалы алтын балык, кармап алып, же бир чамадан акча жолдон таап алып, же бир резке бир лотериядан бир нерсе утуп, бардык нерсени Аллах Таала себеби менен жараткан. Себеп менен. Аллах Таала кааласа бул жерде дагы күн деп туруп эле бол деп жаратып койсо болот эле, бирок себеби менен жараткан этабы менен болот. Экинчи жалган бирөөлөрдүн жашоосу аябай эле жакшы көрүнөт. Анда көйгөй жок, ал бактылуу, эч бир проблемасы жок, проблема менде гана бар деп өзү ишендиребиз, бирок билип турабыз. Ал дагы сизге андай көрүнгөнү менен проблемасы бар. Анын көрсөтүп аткан нерсеси жалган экендигин билесиз. Кыскасы акча проблема кылбайт деп бирөөнүн жашоосу идеал көрсөтүп өзүн алдоо дагы бар. Соцсеттерге атайын бактылуу жерлерде жакшына тамак жегенде, же бир жакшы бир үйлөрүн тартып, айрыкча аял кишилерде көрөк нерсе, эмне бактылуулук болсо тартып берет, ошого ишенет. Буга эркектер дагы кошулуп ишенет турат. Ушундай жалган бар, бирок бул дагы болбогон нерсе. Валакад халакнал инсана фи кабад. Биз бул дүйнөгө адамдардын бардыгын проблемалардын ичинде жараттык. Көйгөй жок болсо, сыноо эмес болуп калат эле бул дүйнөчү. Бул дүйнө сыноо, көйгөй бар. Үчүнчү жалган, бизнес кылсам эле резко байып кетем дегенчи. Ошон үчүн эле бир нерсе көрсө эле резко кредит ала коюп, карыз ала коюп, ар эки адам башы бириксе эле бир бизнес кылса келет да. Жок, бардыгы эле бай бербейт. Бул бизнес деген тегерменден бар эле бүтүн чыга бербейт. Карыз бар, банкротчулук бар, риск бар, акчаны алып бербей коюу, кыскасы көп. Эгер Аллах Таала тагдырына ошол соода менен байыш жазса, байыт, жок болсо жок анча. Ал соода эмес, бардык нерсени жерди казып, 7 кабат астына чейин түшүп кетсе дагы ал болбогон нерсе. Биз ошондой жалгандарга ишенбешибиз керек. Ошонун айынан көп бир туугандарыбыз өмүрүн берип, ибадаттан алыста калып, кыскасы жаш өмүрүн жалаң ушундай акчанын аркасынан өткөрдү. Төртүнчү бир жалган бар. Ушу жалганда көпчүлүк олтурабыз. Ал кайсы деп ойлойсуздар? Мусулман болсок эле жанатка кирип кетебиз дегенчи. Шу турушубузда эле жанатка киребиз деп өзү ишендиребиз. Андай ой туугандар. Мен мусулманмын, алхамдулилла мусулманмын. Шу Кыргызстанда туулуп калдым, болду, жанатка hem кирем деп өзү ишендире алганбыз. Бул дагы жалган. Бул бейишке кириш үчүн түнү күнү тер төгүш керек. Аллахтын ырайымынан дайым үмүт кылыш керек. Азабынан коркуш керек. Эгер Аллах кааласа бейишке киргизет, Аллах каалабаса киргизбейт. Гарантийный письмону ала алгандай жашап коебуз. Алхамдулилла мечитке келип атабыз го. Бейиш биздики да. Биз кирбесек ким кирет эле? Эшмат кире эле, ташмат кире эле. Жок, андай эмес. Биз бейишке кирбей калышыбыз мүмкүн. Шуну бир билиңиздер, өзүбүздү бул жалганга ишендирбели. Биз жаннатка кирбей калабыз. Жаннатка кирбей калабыз качан? Биз таянып калган учурда. Болот да бар нерсе. Ошого өзүбүздү ушул нерселерге ишендирбестен жан далбастап аракеттер кылышыбыз керек. Биздин жүрөгүбүздө ыйман болгондугу себептүү, бардык нерсе Аллах Таала тарабынан жазылгандыгы себептүү, тагдырды билгендигибиз себептүү, кээ бирки башыбызга түшкөн көйгөйлөр болсун, ал банкротчулук болсун, оору болсун, көйгөй болсун, биз ошол нерсеге чыдаш оңой болот. Эмне деп чыдайбыз? Аллахтан депчи. Ма асаба мин мусибатин фил ард. Жерде кандай гана мусибат болбосун, жерде кандай гана жер чөгүп, жер көчкү болуп, тербенип, кыйроо болсун, бардыгы болбосун, вала фи анфусикум, же өзүңөрдүн денеңерде, нафсиңердеги бул ооруп калган болушуңар мүмкүн, алсыраган болушуңар мүмкүн, майып болушуңар мүмкүн. Булардын бардыгы илля фи китаб, бардыгы тагдырга жазылган.
Биз ошону билген үчүн жеңил болот да туугандар. Мусулман эмес коом сен уволен деген сөздү укканда астында өлүп калгандар. Сен иштен айдалдың десе өлүп калгандар бар. Мына 6-чы этаждан секирип кеткен башкагандарым бул диндин жоктугунан башында ушундай бир жерде көйгөй болду же денесинде көйгөй болду, өлүп калгандар бар. Мен ушундай майыпмын, мынтип жашашымын эмне кереги бар эле деп өзүн өлтүргөндөрдүн бардыгы бар, бул тагдырдан деп билбегендиги себептүү. Аллах Таала айтат, мунун бардыгы тагдырдан. Тагдырдан дегенде дагы бир шайтан шекти таштайт. Муну бул ишти кылбай койгондо мындан да болуп калса керек эле. Же болсо мындай да, мен паланга үйлөнбөй койгондо азыр эми 2-3 балалуу болуп калдык, мындай болсо керек эле. Ушу бизнести баштабаганда ушундай болсо керек эле. Ушу сөздү айтпасам ушундай дебештик үчүн мен qabli an nabraha деген буландысы бар. Бул бардыгы тагдырга жазылынган, али силерди жаратыштан мурда жазылынган. Адам алейхисаламды ылайдан жаратыштан мурда 500 000 жыл мурда жазылынган. Мынакей бүгүн 17 апрель 2026 жыл жуманы ушул мечитте окуйт деген нерселер жазылган. Ушул жерде жашайт. Хижри ай боюнча Шавалдын 29-у 1447 Ошто болобуз деген нерсе мурун жазылган. Али миллиондогон жылдар мурда жазылган. Инна залика алаллахи ясир дейт. Аяттын ландысы. Биз катар-катардан аятты ушул хадис сүрөсүн бирден түшүндүрүп келатабыз. Баарын бир кылып айтайлы, жерде кандай көйгөй болсун, денеңерде кандай көйгөй болсун, мунун бардыгы силерди жаратуубуздан мурда китепке жазып койгонбуз, тагдырыңарга жазып койгонбуз. Жана бул нерсе Аллах үчүн жеңил. Бир суроо келет. Бардык нерсени Аллах белгилеп койгон боюнча жашайт экенбиз. Анда бизде эмне пайда? Бизде кандай, азыр биз тагдырдан экендигин билдик. Бизге кандай пайда болот дегенде ликайла ta'sau ala ma fatakum. Силерге келбей калган нерсе, силер аракет кылып жетпей калган нерсеге силер кайгырбашыңар үчүн. Wala tafrahu bima atakum. Жана силердин колуңарга келген нерседе силер олугуп кетпешиңер үчүн. Мен кыйынмындай. Иштеш керек да онулар үчүн жетпейт деп колуңарга байлык түшөбү, же билим түшөбү, же мүмкүнчүлүк түшөбү, олугуп жерге 1 метр тийбей калбашыңар үчүн. Бул Кудайдан деп билишиңер үчүн Аллах Таала эртараак жазып бизге эртараак билдирилди. Ошондуктан монтип өзүбүздүн курсубузда түз отурушубуз дагы биздин кыйындыгыбыздан эмес. Отура албагандар бар. Бел омурткасы туулгандан бери кыйшык же сынган болуп, туулуп атып сынып калгандар бар. Ошонун эсебинен нормально отура албагандар бар. Ушул отурушубузду биз өзгө нерсе этпели. Муну Аллах Таала бизге берген нерсе. Же болсо колубузда турган нерсени тартып алдык да, тартылып калды дагы. Кайгырбаш керек. Муну Аллах Таала жазбаган экен, биз каяка барабыз? Случайный деген нерсени колдонобуз. Бул дагы биз билген жалгандардын ичинен. Бир нерсе болгон болсо, муну Аллах Таала атайын жазып болду деген нерсени ишенбестен, эми өзү ушундай болгондо жамгыр жааса өсүмдүк өсөт да. Ustalar акча берсең ustalar курат да. Анан бисмилла десең анан мешитке келесиң да, деп эле бир нерселерди себептердин үстүндө отуруп туруп ынандырганга аракет кыласың. Андай эмес. Үйлөнсөң балалуу болосуң да депчи. Мына мен аракет кылдым, ушун деңгээлге жеттим да деп өзүбүздү алдап алабыз. Эгер Аллах Таала жардам бербесе, биз эчтеке кыла албайбыз. Бул жерде эркектер эле турабыз. Бир акыйкатты айтайлы, бир акыйкат. Эми Куранда келген аят бул инсан сүрөсүндө биздин жаралышыбыз жөнүндө. Ошол жерде азыркы илим изилдөө дагы аятты мынтип шарттайт. Биз эмнеден жаралганбыз? Биз топурактан жаралган эмеспиз. Топурактан биздин башыбыз Адам алейхисалам. Биз атабыздын эң айтканга неудобный болгон жердеги нажастан, эгер денеге тийсе жуй турган нерседен жаралганбыз. Бир чыкканда илим изилдөө 80 миллиондон баштап 300 миллионго чейинки уруктун биттесибиз. Ушундай ачык айтып. Эми элестетиң, 300 миллиондун арасынан бир уштук биз
Аны дагы мына эненин жатынына баягы бала түйүлдүк боло турган жерге чейин барганда 2.800.000 гана кирет. Мейли 2.700'ün катарында кошулуп калсаң бир өзүбүз булакта жаралып калышы бул случайность эмес болчу. Бул кокустук эмес. Муну Аллах Таала бизди ушинтип ошол этаптан бери көтөрүп азыркы деңгээлге чейин чыгарды. Эй пенде, сен өзүңүн даражаңды бил. Өзүңүн жоопкерчилигиңди бил. Ар нерсеге көйгөй кыла бербестен мен айткандай жаша деген белги. Аллах Таала биздин жаралуубузду ошол жерден баштап азыркыга чейин көп нерседен сактап келип атат. Мунун бардыгы кокустук эмес. Мунун бардыгы тагдыр. Аллах Таала жазып койгон. Биз жаралуусубуздан мурда. Бизде эми кандай көйгөй келет ошондо? Кандай түшүнүк келиш керек? Демек баарын Аллах Таала чечкен болсо, биз эмнелерди кылып беришибиз керек. Биз кылып бере турган иштерибиз көп. Бирок Аллах Таала бизден жеңил кылып айтып атат. Сен Аллах буйругандай эле жашасаң болду. Болду биз. Ибадат бизге милдеттендирилген болду. Анан ибадат кылып аткан учурда көпчүлүк көйгөйлөр бизге жабышкан болсо, ошо көйгөйлөрдүн ортосунда эң ылдый баш ийип, мойнун сынып кетпестен, башты тикке көтөрүп, Аллах жазган нерсе болду деп жашаш үчүн Аллах Таала ушул китепте, ыйык китепте бизге тагдырыбызды эртерээк айтып берип атат. Тагдыр дагы нерсе. Пайгамбарыбыз дагы айткан, "Э'лам", билгин депчи. Пайгамбарыбыз айтат, "Билгин", муну билейле. Билгин, пайгамбарыбыз бирдик менен айтат да, монтип айтса болот эле да. Билгиле депчи. Биз эми хутба кылганда билгиле деп айтышыбыз мүмкүн кээде кээ бир сөздөрдүчү. Пайгамбар ушунчалык тилге так болгон, көпчүлүк сахабаларга бирдик менен билгин деп айткан. Лау ижтамау ан-нас, адамдардын бардыгы топтолгон болсо, ала аянфаука бишайин, сага бир пайда бериш үчүн топтолсо. Башка бир риwayatта жер бетиндеги адамдардын бардыгы жана жиндердин бардыгы топтолуп келип туруп сага пайда беребиз деп келип чогулушса, пайда бериш үчүн чогулса, эмне болот? Лан янфаук, эч качан пайда бере албайт, илля кад катабахуллах. Аллах Таала жазганчалык гана берет. Канча аракет кылсын, Аллах жазгандан ашык пайда бере албайт. Кээде ушундай сөйөн алабыз го. Бизде домкраттар бар, таныштар бар, тигинде бар, ана айта коем, тигинде айта коем. Ошол жардам бергендердин баары дагы ушундай Аллах берген көйгөйдө жардам бере албай калат. Ошондуктан тагдырыбызды сурайлы, Аллах Таала бизди өзү жардам берсин, жеңилинен берген болсун. Уландыса вала иштама ала аядуррук, ошол адамдардын баардыгы сага зыян бериштин үстүндө топтолса. Бардыгы топтолуп сага душман болду. Сен аркаңан жазып атат, сен аркаңан болушунча таяк менен ургандан баштап сөздөн бүт жагын кылып атат. Зыян бергени топтолсо бардыгы ла ядуррук, эч качан зыян бере албайт. Илля бишайин, бир гана Аллах Таала жазган убактында кад кадабахуллах алейк. Сага сенин зыяныңа Аллах жазганчалык гана нерседе зыян бере алат. Мынакей биздин бактылуулугубуз. Бирөө келип мен деген сага анты беремин, мен мындай зыян кылып коем деген сөздөр айтылып аткан учурда биздин жүрөгүбүздө кандай болот? Ыйман бар адам. Аллах жазганча болот да. Ооба, себебин кармап, кээ бирки зыяндардан сактануу милдет, бирок жүрөктөн көйгөй болбосун Аллахка таянып мейли. Аллах жазганчалык зыян көрөт экенбиз. Эгер кимдир бирөө сүйүнсө да, мынандай поддержка кылып берем, мынандай жардам берем деп бүтүн аалам сизге жардам берип атса дагы, Аллах жазган тагдырга чейин гана жардам берет деп Аллахты унутпай турулу берет. Муну ол нерсе биздин динибиздин азамат эсептелинет.